Мен жумушум мындай дүйнөдө эң жакшы жумуш го деп ойлойм да. Маршруткага мисалы тыйын болбой калган учурлар болгондо, өзүң деле барбайсыңбы, кичине таанымал болуп калдың, мүмкүнчүлүк деле бар депчи. 24 эле саат бар. Туурабы? Жашоо кыска. Көптөгөн нерселер жетиш керек. Жашоо жакында өзгөрөт, бирок аны өзгөрүш үчүн сен өзүң өзгөрүш керек депчи. Ким кирдетип атат? Кир адамдар да. Эгерде таза адамдар келсе, саясат сонун нерсе да. Апам айтып берет, сени тиги жууруп эле мындай адам кылдык депчи. Жаратмандыкты сен сатып ала албайсың да. Ал мага мугалим болуп жатат, кандай адам болуш керек экенин, сүйүү деген эмне экенин түшүндүрүп жатат. Байышке менин кредиттерим бар, карыздарыбыз дагы бар. Бирөөгө зыян кечип болуп туруп, бактылуу болгон адамды көрүлөтүн да. Жигитчилик азайып кетти да. Эркектик кризис бар да. Ушу байкелердин арасында кимге окшошкум келет деген суроо бердим да жакындачы. Аз экен да. Урмат мырза, саламатсызбы? Сиз менен көптөн бери маектешүүнү каалап жүрдүк элек, бирок Кудайдын бир күнү дал ушул күнгө туш келген экен. Саламатчылык. Чакырганыңызга өтө кубанычтамын. Сиздин каналга мен да катталганмын, көрүп турам. Урмат Насыкулов деген ысымды мен ушул Жаратман подкаст аркылуу билдим да. Анан мен башында ойлочу элем, бул жигит журналист эмес болсо керек. Баягы азыр чындыгында социалдык медиада ушул өзүн бир кездеги хоббисин ишке ашырууну каалагандар эле подкаст ачып, өзүнүн мындай блогерлик кылып жүрүшпөйбү? Анан сиз кандай ойлойсуз? Өзүңүздүн кесибиңиз, бирок кийин байкасам журналист экен. Өзүңүз баягы мындай ыктыярчы болуп иштепсиз, спортко жакын экенсиз. Бирок сиздин ысымды көбүрөөк таанымал кылган ушул журналистика болдубу же? Мен өзүмдү журналистмин деп деле эсептебейм. Эмне үчүн? Анткени жана ар бир брендтин же ар бир компаниянын же жеке брендтин өзүнүн мындай позиционирование деп коет го. Мен өзүмдү мындай ишкер катары сезем да. Бирок мен кесибим боюнча журналистикада окугам. Белгилүү Сүйүн Курманова деген журналисттин үй бүлөсүндө чоңоюп өскөм да. Аккан арыктан суу агат деген ошон үчүн турбайбы? Ооба, ошо кичине кезимден эле журналистиканын атмосферасында өсүп, апам болсо Асаба, Агым, Де факто, анан Пирамида деген каналда иштеген, КТРда иштеген, көптөгөн ушундай массалык маалымат каражаттарында иштеп жүргөн да. Ооба, биз билебиз, абдан күчтүү журналист эле. Журналист, кыргыз тилдүү белгилүү. Анан ошо кичинекей кезинде эле тиги апам интервьюларды жана андай диктофон менен отуруп, жазып, анан материал топтоп, анан башкалардан интервью алып жүргөндө, мен ушул кызыгып өтчүмүн да, эмнени эле жазып атат, ким менен эле сүйлөшүп атат деп, анан кээ бирде мени жолугушууларга алып алчу да. Анан негизи ошол атмосфера жагып, бирок юристке тапшырам деп жүрүп, анан эң аягында тапшырууга келгенде мен журналистикага тапшырып кеттим да. Анан журналистикада кичине иштеп жүрдүм, бирок журналистикада мындай өйдө ылдый экен да дайымачы. Анан мен ойлондум, муну кантип өзгөртсө болот, муну кантип туруктуу кылса болот деп туруп, ишкерлердин жумушу мага кызыктуураак боло баштады да. Анткени алардын жумушу мисалы кандайдыр бир долбоорго байланбай, мындай кышы жайы бир калыпта кете турган долбоорлорду ишке ашырса болот экен да. Анан бирок ишкердикте жүрүп, мен дайыма ушу чыгармачылыкка, ушул медиага тартып турду да. Анан жана отдушина деп коет эмеспи? Ушул отдушинаны мен калтыргым келген жок. 2020-жылы жана саясий окуялар болбодубу? Ага чейин биз волонтер болуп жүрдүк. Анан мамлекетте чоң өзгөрүүлөр болду. Анан биз демократия, адам укуктары, эркин экономика деп жүрсөк, элдин аң сезими аябай эле төмөндөп кеттиптир да. Анан мен ойлодум, биз кыргыз эли мындай эл эмеспиз да, биз жаратман элбиз. Биз ак эмгек менен, маңдай терибиз менен тапкан нерсе менен жашайбыз. Биздин ата бабаларыбыз жакшы мындай жакка тартып, өзүнүн мурасын калтырып, өзүнүн мындай акыйкат сөзүн, маданиятты, тарыхты, өз жерибизди, ушунун баарын берди да. Анан биз мунун баарын сактап калышыбыз керек, бирок муну мындай жаман энергетика менен сактай албайбыз да. Муну жаратмандык жакшы энергия менен сактай алабыз. Анан мен ишенем, ар бир адамда
жаратмандык энергия бар да. Анан муну козгош үчүн мен ойлодум, муну козгош үчүн эмне кылсак болот? Адамдар азыр мисалы адабият окуп алса, көп билим берүү системасы жакшы болбой жатса, кандай адамдардын аң сезимин өзгөртөбүз деген суроо келди да. Анан 100 жыл мурун биздин мамлекеттүүлүктү түзгөн инсандарды эстедим. Ошо бизге окшогон эле жаш балдар экен, 25, 26, 27, 30га жетпей жатып, мамлекетти түзүп, бирөө болсо мисалы алипени киргизип, бирөө болсо теги искусство тармагында, бирөө болсо ушу деги эле ушул адамдар эл агартуучулар болду да. А мен ойлодум, кантип элди азыр агартса болот дегенде, мындай ой келди. Азыр мисалы айыл аймакка барсаң деле элдер телевизор көрбөйт, баары телефондо отурушат да. Телефондо отурганда YouTube, TikTok, Instagram сыяктуу медиаларды карап отурушат да. Ал жакта жакшы мындай жакшы маалымат да бар, бирок терс маалымат өтө көп да. Иргеп кетиши кыйыныраак деген ойдосуз. Анан ошон үчүн кой кыргыздардын арасында көптөгөн жаратман инсандар бар. Алардын мындай үнүн катуураак чыгаралы. Анткени коомдо мындай экен да, коомдо өзгөчө жаштар мындай бир үлгү менен өсөт экен да. Анан буга чейин мисалы кандайдыр бир коррупционерлер же болбосо криминалдык авторитеттер алар үчүн үлгү болуп жүрсө, эми жакшы кийим кийип жүрүшөт. Кымбат машина айдашат. Кымбат баалуу ресторандарга барышат. Окмуш жерлерде жашашат. Анан жаштар эми мындай образ менен кабыл алышат да. Жакшы жашаш үчүн көрсө коррупционер болуш керек турбайбы? Же болбосо криминал болуш керек турбайбы деп өсүшөт да. Бирок бул стереотипти бузуш үчүн таза ак дили менен иштеп, элге, коомго пайда алып келген адамдарды көрсөтүш керек болду да. Ошондуктан жаратман идеясы пайда болду. Эң сонун ушул жерден сурайын дегеним, сиз ишкер катары өзүңүздүн бутуңуздан тургандан кийин жаратман пайда болдубу же жаратман менен ишкерчилик параллелдүү түрдө өнүктүбү? Мен 10 жылдан бери ишкердикте жүрөм. Бирок ишкердикке мен теги теледолбоор аркылуу келип калдым да. Тонус деген теледолбоор 2014-2015 жылы чыгып, ал кезде Илим Карапбеков жаңы ген директор болуп, анан ошого мен сунуш алып келип, байке мага акча төлөбөй эле коңуз, мен өзүнчө продакшн менен сизге даяр долбоор алып келем, бирок болгону ичинде рекламалык блоктор болот. Ошону калтырып бериңиз, мен ошол блокторду спонсорлорго сатам деп туруп, журналистика аркылуу келгем да. Анан журналистика аркылуу кызыктуу адамдар менен таанышып, анан мен студенттик кезден бери эле мындай активдүү позиция менен жүрөм да. Ар кандай чогулуштарга катышам, ар кандай тренингтерге катышып жүрөм. Анан ушул бирөө байкап калып, теледолбоор аркылуу, жанагындай социалдык долбоорлор аркылуу көрүп, анан өзү сунуштап калды да. Урмат, кандайдыр бир бизнес долбоорлор барбы? Бар болсо, идеяларды алып кел, талкуулайлы, балким бир бизнес баштасак болот депчи. Ал кездечи негизи ошо улуттук телеканалдарда негизи мындай сырттан продакшндар, продукт даярдап сунуш кылган учур мындай жок эле да. Бул жаңы тренд болуп аткан да, мындан 10-15 жыл мурун жаңы киргизилип аткан система болчу, э? Ошону сиз мындай ачкычтыш кармап ачып кирип кеткен экенсиз да убагында. Эми биздеги болуп аткан нерселер көбүнчө мындай тиги өнүккөн өлкөлөрдөн келет да. Өзгөчө медиа тармагында бул мисалы Европадан, Америкадан, тиги кандайдыр бир жана медианын ичиндеги корпоративдик маданияты, долбоорлор. Анан мен байкашымча, мисалы өнүккөн өлкөлөрдө мындай экен да, кандайдыр бир кызыктуу долбоор алып келсе, жөнөй эле сага эфир бербей, ага төлөп бергенге даяр экен да. Анткени бул товар сыяктуу экен да. Сөзсүз, аудиторияны кеңейтет. Эгерде эмең долбоорун кызыктуу болсо, анын аркасы менен аудитория келет. Аудиториянын аркасы менен жанагындай жарнама берүүчүлөр келет да. Ошондуктан мен ошондой трендти көрүп туруп, ошондой сунуш кылгам, бирок менин оюмча биринчилерден болду деп ойлойм да. Анткени ал кезде КТРде көбүнчө мындай өздүк долбоорлор болчу да. Бирок биз сырттан алып келип туруп, анан ошондой келишим кылганбыз да. Бирок баары бир кандай айтсак дагы Урмат Насыкуловдун ысымын чыгарган бул
ошол жаратман долбоору подкаст болду да, менимче. Анан сиз кандай ойлойсуз? Ушул автордук долбооруңуз аркылуу коомго канчалык деңгээлде таасир эте алдым, коомдун аң сезимин өзгөртүүгө канчалык салым коштум деп ойлойсуз? Мен оюмча муну тарых таразалайт, эл баа берет. Анан бирок мындай сандарга таянсак, азыр 80 миңден ашык катталуучубуз бар. Нолдон баштап чогулттуңуз? Нолдон баштап. Анан алдыңкы чыгарылыштарыбыз 5,5 миллионго таяп калды. Жалпы чыгарылыштардын көрүүсү 7 миллионго жакындап калды да. Эми бул башталыш эле гана деп ойлойм. Анткени биздин арабызда ушунчалык кызыктуу, ушунчалык мындай жан дүйнөсү бай, анан эмеси ички мындай баалуулуктары, принциптери бекем, кызыктуу адамдар өтө көп экен да. Анан менин оюмча ушундай адамдарды көргөзгөн сайын дагы жаңы жылдыздар, дагы жаңы инсандар көбөйө берет да, жаңы жаратмандар чыга берет да. Анан мен бүгүн ушул сиз менен болгон интервьюга келе жатып ойлоп калдым да, мен өтө бактылуу адаммын. Анткени жаратман аркылуу ушунчалык сонун инсандар менен эми элибиздин каймагы менен мындай жакыныраак таанышып, алар менен достошуп кээ бирде, алар менен жакшы мамиле түзүп, анан менин жумушум мындай дүйнөдө эң жакшы жумушко деп ойлойм да. Сиз бул жаратман аркылуу чыгармачылык гана тажрыйба топтобосоңуз, сиз турмуштук жашоодогу мындай өмүр жөнүндө бир баалуу тажрыйба топтогон экенсиз да, мындай. Ооба, мен чын айтканда өтө эле мындай жөнөкөй үй бүлөдөнмүн. Кандайдыр бир мындай саясатчылардын же бизнесмендердин же болбосо мамлекеттик кызматкерлердин үйүнө чоңойгон эмесмин. Анан могу тиги арча бешикте эле чоңоюп өсүп, мындай жөнөкөй жашоодон эле чыккан жигитмин да. Анан бирок мисалы мындай учурлар болгон, эми университетти бүтүп, жумуш издеп жүрүп, анан маршруткага мисалы тыйын болбой алган учурлар болгон да. Анан бирок ичимде кандайдыр бир от бар болчу, ушундай кичинекей бир жалын бар болчу. Жашоо жакында өзгөрөт, бирок аны өзгөртүш үчүн сен өзүң өзгөрүш керек депчи. Анан адамдын жашоосу кайсы учурда өзгөрөт экен? Өзүнүн жашоосуна толук жоопкерчиликти сезгенде, ошондо өзгөрө башталат экен да. Анан мен бул өзгөрүү этабында жүрөм, процессте жүрөм. Анан силер да ошентип өзгөрө аласыңар, силер дагы өзүңөрдүн жашооңорду жакшырта аласыңар деген мындай месседж менен бул долбоорду чыгарым келди. Эң башкы таасири адамдын аң сезимин өзгөртүү да. Анан өзгөчө азыр көптөгөн жаштар көрүшөт. Өткөндө мен түп жакка барып же Ошко барганда ал жактан жаштар таанып, байке сиздин каналга катталганбыз, көрүп турабыз, качан жаңы чыгарылыштар болот, эмки мейман ким, эмки жаратман ким болот дегенде мындай ичим жылып турат дайыма. Анткени эми сиз деле, биз деле мунун баарын эл үчүн, аудитория үчүн кылабыз да. Анан аудитория көргөн сайын ошол дагы мындай мотивация берет экен. Жакшы дем берип турат да. Мен муну сизден байкап атам, сизде ички ишеним, стержен күчтүү болгондо көп ийгиликти багынтаарын мындай эрте аңдап түшүнгөн экенсиз да. Ал эми ошону сиздин мындай ички жан дүйнөңүзгө куюп тарбиялоого менимче ошол сиздин ата энеңиздин таасири өзгөчө болсо керек. Анын үстүнө сиздин балким кандайдыр бир деңгээлде журналистикага келишиңизге апаңыз, мына Сүйөн Курманова эженин таасири өзгөчө деп ойлойм да. Подкаст ачууга, ошол эле меймандарды чакырууга, керек болсо суроо түзүүгө чейин таасири барбы, жокпу? Адамдын инсан болуп калыптанышына эң чоң таасирди ата энеси көргөзөт экен да. Анан мен ата энеме миң миртебе ыраазымын. Ушул үй бүлөдө төрөлүп калганыма өтө ыраазымын. Мурун мисалы мынтип ойлой берчүмүн да, эмнеге байлардын үй бүлөсүндө төрөлбөй алгам депчи. Бала кезиңизде кичинекей. Кээ бир классташтарым мисалы машина менен тиги жеке жанагындай эмеси менен жана айдоочулар менен келип турчу да. Анан мен деле ушундай үй бүлөдөн төрөлсөм кандай болмок деп ойлочумун да. Бирок ата эненин бери турчу эң баалуу нерсеси бул
тарбия экен да. Тарбия анан баалуулуктар экен да. Анан өтө бай үй бүлөдөн болбосок да, мындай орто үй бүлөдө болдук, бирок эң башкысы жакшы тарбия берди деп ойлойм. Ата энем өзгөчө апам. Анткени ошо кичинекей кезден бери балам, могу нерсе жакшы, могу нерсе жаман, бул компанияга кошул, бул компанияга кошулба. Мисалы, көп учурда мындай керектүү кеп кеңеш боло турган кезде мен апама барып кеңешчим да. Анан апамдын экөөбүздүн ортобузда мамилеси өтө жакын. Жөн эле апам эмес, менин мындай кандай десем, акылман, даанышман, кеңеше турчу киши. Анан мен мындай эмем да, устатым да. Кандай инсан болуш керек, медиада кандай жүрүш керек, адамдар менен кандай мамиле түзүш керек, ошонун баарын үйрөткөн да. Анан жаратманга дагы апамдын салымы чоң. Анткени мен ошо кичинекей кезимен орус тилдүү мектепте окуп, славянскийде окуп калган үчүн кыргыз тилим өтө деле жакшы эмес болчу да. Азыр суудай сүйлөп жатпайсызбы? Азыр эми кичине аракет кылабыз. Анан бирок ошо кандайдыр бир кээ бир сөздөрдү түшүнбөй калганда, же бир нерсени чечмелеш керек болуп калганда, же бир нерсени которуш керек болуп калганда, дайыма апама кайрылчумун да. Чалып туруп, апам муну которуп бересизби, же муну түшүндүрүп бересизби депчи. Анан эч качан жок дебейт апам, өзүнүн иши болуп атса дагы кел балам деп дайыма жардам бергенге аракет кылат. Менин ошо инсан болуп калыптанышыма ата энем эң чоң салым, эң чоң мындай кандай десем, энергия, күч кубат, убактын бөлүшкөн да. Бирок анын ичинде апам өтө чоң мындай мени өзгөрткөн адам болду да. Менимче Сүйүн эже чындыгында эле баягы кыргыз журналистикасында сизге гана эмес, бир топторго абдан чоң устат болгон эже да. Мен дагы эфирден пайдаланып, ушул учурда Сүйүн эженин ишине ийгилик каалайт делем. Эми жаратман, сиз ишкерсиз да. Анан ушул ишкерчиликте жүрүп эле 2020-жыл болуш керек, жаңылбасам. Сиз реформа кыймылы аркылуу парламентке барам деген оюңузду билдирдиңиз окшойт. Эгер жаңылсам оңдоп коюңуз. Эмне себеп болду? Баягы жаштык амбиция таасир эттиби, же болбосо сиз коомду өзгөртүү ою ошол учурда жалындап турду беле? Чынын айтканда эч качан деле мындай саясатка кызыгуу жок болчу. Бирок 2020-жылы жылдын башында пандемия болуп, анан өлкөбүздө мындай бир өтө оор абал жаралып калды да. Анан ошол абалда биз коомчулуктун мындай кыйынчылык убагында өтө мындай мобилизация боло турган күчүн көрдүк. Бирок мамлекеттин алсыздыгын да көрүп калдык да. Анан анын алсыздыгы эмнеде болуп калды? Мындай мамлекет тилекке каршы туура чечимдерди кабыл албай көптөгөн адамдарды жогото болдук да. Анан ошол кезде ойлодук да, эми пандемия биздин азыркы абалды көрсөтүп койду да. Мисалы, биз жанагындай тамак аш топтомдорун таркатып жүрдүк да. Күнүмдүк жашоо, күнүмдүк турмуш мындай жүргүзүп жүргөн адамдар көп экен да. Мисалы, алар эртең менен чыгат, күндүз иштейт, кечинде таап келген 500 000 сомуна тамак аш алып келип туруп балдарын багат да. Ошондой үй бүлөлөр аябай көп экен да. Анан мен бир жолу ушул эле Бишкектин ичиндеги коңушка барып калдым. Ал коңушка барып калсам, дарбазасы дат басып кышайып калган, туалети эшигинде, үйүндө кирсең полу жок да. Жанагындай эме картон бар го, картондорду таштап коюптур да. Анан быжыраган бир 5-6 баласы жүрөт. Балдардын кийими деле жакшы эмес, чоң адамдардын кийимдерин кийип алышыптыр да. Анан кирип барып ошо топтомду таштап, анан мындай чыгып баратып, бирок машинага отуруп, анан аябай эме мындай ичимен жаман болдум да. Неге 21-кылымда биз ушундай жашоодо жашап атабыз депчи. Анан арасында мисалы мен өзүмдүн жакындарым бир эжекем да өтүп кетти. Анан негизи мындай эмес, мындай болбош керек болчу да. Анан эми ал нерсеге мындай эметип берсе болот, наалып, кандай бир макул эмесин депчи.
бирок ал нерсени менин оюм мындай болду да, өнүккөн өлкөлөрдө жашоону бирөө келип өзгөртпөптүр да. Ошол эле өлкөнүн жарандары чогулуп, келгиле башкача жашайбыз. Келгиле мындай жакшы эрежелерди түзөбүз. Келгиле бири-бирибизге кам көрөбүз. Келгиле уурулук кылбай мындай таза иштейбиз деген мындай кандайдыр бир коомдук эрежелерди түзүп алышкан да. Анан чынында эле 20-жылы мен реформа партиясын колдогом, активдүү мүчөсү болгом. Бирок парламентке барган эмесмин мен шаардык кеңешке барайын дегем да. Анткени шаарда өзгөрүүлөрдү жаратуу жеңилирээк деп ойлойм да. Парламентке барыш үчүн менин оюмча тажрыйбалуу инсандар болуш керек да. Мыйзамды түшүнгөн. Парламент десе эле азыр анан мен азыр өзгөчө жакында парламенттик шайлоо болот эмеспи? Мен бияка булуну куруп койдум, анан скамейка коюп койдум, анан футболдук аянтча жасап койдум деп мындай парламентарийдин ролун ошондой көрүшөт да. Аткаруу бийлиги жасай турган жумушту алар жасаган. Ооба, парламентарийдин ролу, функционалдык милдети ал туура мыйзамдарды чыгаруу да. Ал мыйзам чыгаруучу орган да. Ошон үчүн мыйзамдын ошо духун, мыйзамдын маанисин, маңызын түшүнө турган адамдар, мыйзам кимге иштейт, мамлекетке иштеш керекпи же коомго иштеш керекпи, инсанды кантип биз жашоосун жакшыртабыз деген адамдар баш керек да. Ал үчүн тажрыйба топтош керек, ал үчүн билим топтош керек, ал үчүн көп нерсени мындай анализдеп чече билиш керек да. Азыр эми андан бери убакыт өттү, сизде болсо тажрыйба топтолду, кайрадан парламентке баруу ою, идея пайда болгон жокпу? Мага өзгөчө азыркы учурда көп сунуштар, көп суроолор түшүп жатат. Өзүң деле барбайсыңбы, кичине таанымал болуп калдың, мүмкүнчүлүк деле бар депчи. Бирок менин азыркы жасап аткан ишим, жумушум мага өтө жагат да. Анткени мен азыркы учурда мен бул жумушту депутат болуп деле кыла берсеңиз болот. Элдик өкүл деп коет го. Мен азыр өзүмдү элдик өкүл катары сезем да. Анткени микрофон аркылуу, медиа аркылуу өзүмдүн оюмду жеткире алам, элдердин аң сезимин өзгөртө алам. Трибунада турбасам деле өзүмдүн башка трибунам бар. Ошондуктан андай деле оюм жок. Өзгөчө азыркы шарттарда мен үчүн кызыксыз деле болуп калды да. Демек, Кыргызстанда депутат болбой эле өлкөдөгү саясий коомдук процесске таасир этсе болот деп ойлойт экенсиз да, Ооба, мисалы көптөгөн эр азаматтарыбыз кичине мындай эметкенде эле бир кызматтан кийин, бир долбоорлордон кийин мен депутат болушум керек деп ойлойт да. Өзүнүн амбициясын ошол жактан эле көрөт да. Бир катар блогерлер ушинтип деди. Ооба, бирок кайрылып кетет элем, урматтуу агайым туугандар. Ал амбицияны башка жерден деле көрсөтсө болот, ишкердиктен көрсөтсө болот, маданияттан көрсөтсө болот, билим берүү системасынан көрсөтсө болот, тармактар көп да. Мен мисалы азыркы эң чоң көйгөйүм ушунчалык ой, ушунчалык максаттар көп. Ошонун баарын бир калыпка келтирип, мындай фокус кылыш керек болот да. Анткени 24 эле саат бар. Туурабы? Жашоо кыска. Көптөгөн нерселерди жетиш керек. Анан бир эле тармакты көрбөй, мындай көптөгөн тармактын арасынан сен өзүңө туура келген, жапондор икигай деп коет экен да. Өзүңдүн икигайыңды табуу. Окинава деген ошо аралча бар экен. Анан ошол жактагы адамдарды изилдеп көрсө, өтө көп жашашат экен да. Орто жаш, орто жашы 90 жаш экен да. Анан эмнеге бул адамдар көбүрөөк жашайт? Балким тиги сыры тамагында деп изилдеп көрсө, жок, тамагы деле өзгөчө эмес экен. Бирок көп адамдар мен икигайым бар деп айтат экен да. Икигай дегенде сен эртең менен эмне үчүн турасың деген суроого жооп экен да. Ошон үчүн менин азыркы жумушум, менин икигайым, мен өтө жакшы жүрөм. Кээ бирде мурун башка жерлерде иштеп жүргөндө эртең менен турганда, азыр ушу жумушка барыш керек, 6-га чейин кантип чыдайм деп мындай эметчим да. Азыр болсо мен тамак ичпей деле барганга, түнкү саат 12-ге 1-ге чейин деле иштегенге даярмын. Анткени ушунчалык ал жерде мындай жан дүйнөм үчүн, мындай башкаларга пайда алып келип аткан үчүн мен жакшы көрүп иштейм да ал жумушточу. Сиз болбой эле баягы мындай коомдук саясий процесстер кайнаган Кыргызстанда жашап атасыз. Анын үстүнө кыргыз эли мындай саясий жактан өтө активдүү да. Сен саясат менен алек болбосоң дагы, сени менен саясат алек болушу мүмкүн да.
Бул жагынан алганда сиз өзүңүз азыр саясатка кызыгасызбы же ал чөйрөдөн такыр өзүңүздү мындай алыс оолак кармоого аракет кыласызбы? Эми бизде кээ бирлер саясат десе мынтип коет да, политика это грязное дело депчи. Анан бирок мен ал сөзгө кошулбайм. Саясатты кир кылып ким кирдетип атат? Кир адамдар да. Эгерде таза адамдар келсе, саясат сонун нерсе да. Саясат деген эмне бул? Саясат деген бул чечимдерди кабыл алуу да. Өлкөнүн же шаардын же бир областтын же бир мамлекеттин деңгээлинде чечимдерди кабыл алуу. Демек, чечимдер жаман болушу мүмкүн, чечимдер жакшы болушу мүмкүн. Жакшы чечимдер көп топтолуп келсе, ошол бир системага топтолуп туруп, адамдардын жашоо шарттарын жакшырткан система болот да, жакшырткан саясат болот. Көптөгөн саясатчылар тарыхта эмне үчүн калды? Анткени алар болсо жакшы чечимдер аркылуу өлкөнүн тагдырын, адамдардын жашоосун, ошо улуттун келечегин жакшы мукка буруп койду да. Мисалы, жакшы саясатчы дегенде кимди эстейбиз? Ли Куан Юнду эстейбиз, туурабы? Сингапурдун башчысы. Же болбосо жанагы Эмираттардын башчыларын эстейбиз, же болбосо Мустафа Кемаль Ататүрктү эстейбиз. Эмне үчүн эстейбиз? Алар тарыхында из калтырды, анткени туура чечимдер аркылуу өз өлкөсүнүн, өз улутунун өнүгүүсүнө чоң салым кошуп берди да. Ошондуктан менин оюмча ар бир инсан, ар бир жаран саясатка кызыгыш керек. Саясатта кызыгуунун эч жаман нерсеси жок. Шайлоого барыш керек. Өзгөчө азыр ушу эме менен пайдаланып туруп чакырып кетейинчи. Ар бир жаран, мисалы 18-ке чыктыбы, шайлоого барыш керек. Өнүккөн өлкөлөрдө штраф киргизип алыптыр да. Шайлоого киргизбесең, анда сага штраф депчи. Эмне үчүн? Анткени өлкөнүн тагдыры чечилип жатканда сен кайдыгер карабашың керек. Бул биздин өлкө, биздин келечек, биздин балдар эртең ушул өлкөдө жашайт. Ошондуктан катышыш керек, кызыгыш керек. Сен өзүң саясатчы болбосоң дагы, ал нерсеге кызыгып, өз жаккан талапкериңди тандап, аларга керек болсо суроо узатып, активдүү жаран болушуң керек. Байыркы Грецияда ушу коомдук саясий ишке аралашпаган жарандарды идиот деп койчу экен да. Идиот деген түшүнүк ошол жактан чыгыптыр да. Ошон үчүн идиот болбой, жакшы жаран бололу, алданбайлы, өзүбүздүн тагдырыбызга балта чаппайлы да. Урмат мырза, айтыңызчы, сиз ушул ишкерчилик деп калдыңыз, анан мындай байкап көрсөк, ишкерчиликти эң алгач ушул спорт клуб ачып, өз алдыңызча иштетип баштаган экенсиз. Азыр ал клуб мындай кандай иштеп атат, барбы? Ал фитнес-клубту биз 17-жылы ачканбыз. Ийгиликтүү иштеп келе жаткан, ондогон жумуш орундарын түзгөнбүз. Жүздөгөн кардарларга өз ден соолугун чыңдоого шарттарын түзгөнбүз. Бирок кандайдыр бир этап келип, мен башка нерсеге кызыга баштадым. Анан аякта биздин партнерлор бар болчу, ошолор менен биргеликте кеңешип, ал клубту башка ээге өткөрүп бердик да. Азыр ал иштеп жатат, бирок мага тиешелүү эмес. Өз ишин алып барып жатат, Change Fitness деген фитнес-клуб. Анан мен ойлодум да, мен мурда марафондорду көп өткөрчүмүн, анан бекер жана машыгууларды өткөргөм, анан ушундай фитнес-клуб түзгөм. Ал кезде биринчи деңгээлде элдердин физикалык трансформациясына көп көңүл буруп турдум да. Чуркагыла, арыктагыла, өзүңөрдү жакшы карагыла, ден соолуктуу болгула депчи. Азыр мындай экинчи деңгээлде иш алып барып жатабыз, адамдардын аң сезими менен иштеп атабыз да. Балким ушундай бир убакыт келет кийинчерээк, мындай көбүрөөк тажрыйба топтогондо, балким адамдардын жан дүйнөсү менен иштей баштайбыз да. Бирок азыркы учурда аң сезим менен иштеп атабыз. Көз карашын кичине буруп, жакшы жака жаратман болгула, өз жашооңорду оңдогула, өз жоопкерчилигиңерди алгыла депчи. Change Fitness дедиңиз, өзүңүздүн жашоодогу change эмне болду? Мен 7 айлык болуп төрөлгөм да. Мына кичинекей кезимде өтө көп ооругам. Көптөгөн Бишкектеги бүт эле ооруканаларды билем да. Анан жыты дагы эле мурдумда турат, сиңип калыптыр да. Көп ооруканага жаткан көп оор, башым чоң, анан денем кичинекей, анан алсыз, анан тиги башка балдардан таяк жеген ушундай бала болчумун да. Анан 3 ай сайын, 4 ай сайын ошо доктурларга жатып эле, анан
ушинтип эле тиги апам айтып берет, сени тиги жууруп эле мындай адам кылдык депчи. Анткени биринчи төрөлгөндө ушундай алаканга эле батып кетишиң дейт да. Аларды илгери мындай тебетеге салып алып багышчу да. Анан сени мындай эме термиткенден дагы коркчубуз, ушунчалык кичинекей болчусуң дейт да. Анан ошондой ооруп жүрүп, бир кызда ооруп сыркап, анан 6-класста мени апам спортко тиги күрөшкө атпайбы? Күрөшкө берип, анан тиги машыгуучу мындай машыктыруучу мени карап туруп өтө деле алгысы келген жок окшойт. Бул баланы эмне кылам деген сепчи, анан эми макул келип турсун тигиндей мындай дегенде мен бара баштадым. Биринчи машыгуу мен үчүн оюн болот да, ал жакка барып, ойноп, ары бери секирип. Анан кийин байкасам жана оорулар, башым өтө ооручу да. Черепно-мозговое давление деген эме койгон да. Анан кийин байкасам ошо оорулар кызыктуу эме болуп жоголуп баштады да. Өзүмдү жакшы сезе баштадым. Анан көрсө оорубай жашаса болот турбайбы деген ойго келдим да. Анан ошо менин чейнжим ошол физикалык трансформация болду. Анан мен ошону башка адамдарга да көрсөткүм келди да. Ошентип фитнес, ошентип марафон чуркап, жүгүрүп, спорт менен машыгып, анткени адамдын трансформациясы физикадан башталат экен да. Бул база экен, бул фундамент да. Кийинки трансформациясы аң сезим, анан үчүнчү деңгээлде трансформация бул жан дүйнөбүздүн трансформациясы да. Азыр негизи Кыргызстанда ошо сиз спорт менен алектенгендер, өзүнүн ден соолугуна маани бергендер аябай көп да, мындай фитнес клубдар аябай көп ачылып атат, бирок суроо талап дагы эле бар да, бар. Анан сиз бир маегиңизде айтыпсыз, спорт менен алектенгендер 15% көп киреше табат депчи. Анан спорттук комплекстерди, ошол эле фитнес клубдарды ачкандар андан 2 эсе көбүрөөк киреше болуш керек чындыгында, э. Анан негизи бул фитнес клубдар бизнес болуп калган жокпу деп ойлоносузбу бул жөнүндө? Чын айтканда бул тармак тейлөө мындай бир параллелдүү өнүгүп атабы? Чын айтканда бул тармакта жанагы эме деп коет, мисалы рентабельность деп коет да, бизнестинчи. Анан өтө деле жогору эмес. Чын айтканда 10-15% болушу мүмкүн да. Мисалы куруучу тармагы, курулуш тармагы же соода сатык тармагында көбүрөөк акча тапса болот да. Анда эмнеге көп ачылып атат деп ойлойсуз? Көп учурда мен билем, көп фитнес клубдар плюска деле чыга элек. Бул имидждик история да. Имидж үчүн ачылган. Анан эми бирөөнүн фитнес клубуна барбай, могу жерде өзүм ачайын деп, ал жакта нетворкинг түзөйүн деген ойлор менен ачышат да. Анан бирок бул бизнес болсо деле жаман эмес да. Түшүндүрөйүн. Мисалы медиа бизнес болгон үчүн медиа өнүгөт да. Туура. Анткени туруктуу өнүгүш үчүн сиздерге жаңы камера алыш керек, жаңы жанында жабдыктарды колдонушуңар керек, айлык майнасы жогору болуш керек. Айлык майнасы жогору болсо кыйын адистер келе баштайт, туурабы? Сиздин мотивацияңыз көбөйөт, конкуренция көбөйө баштайт. Конкуренциянын аркасы менен сиз кандай да өзүмдүн долбоорумду кызыктуураак кылсам болот деп мындай ойго келесиз да. Спорт деле ошондой болуш керек да. Тилекке каршы спорт бизге андай коммерциализация өтө боло элек да. Америка, Европада эмнеге өнүгүп атат? Анткени спорт аякта коммерциализацияланган да. Мен 2018-жылы Америка баргам, анан жөнөкөй эле мындай улуттук деңгээлдеги эмес, 2 шаардын ортосунда болуп аткан бир матчка барсам, 20 миңдик стадион толо да кишичи. Үй бүлөсү менен барып, бала чакасын алып, алар үчүн майрам экен да. Мен суротпойм, бул эмне улуттук деңгээлде бир финал болуп атабы же десем, жок, биздин ортобузда 2 шаардын ортосунда эле мындай жолугуу болуп атат дейт да. Эмне үчүн мынча эл көп десем, сен түшүнбөйсүң дейт. Америкалыктар үчүн бул маданият дейт да. Мисалы базар күнү үй бүлөсү менен ушундай бир футбольный же хоккейный же баскетбольный матчка барып, ошондойдур бир сен жакшы көргөн ошол оюнчулардын футболкасын сатып алып, кружкасын сатып алып, ошонун баары акча экен да. Анан ошол билеттерди сатып алган үчүн, кийимдерди сатып алган үчүн жана эфирди сатып алган үчүн ошо клубтар бири-биринин конкуренциясы, таймашы андан да жогорулайт дейт да. Ошол жактагы кыйын оюнчулар улуттук деңгээлге чыга баштайт дейт да. Сен эгерде университетте окуп жүрүп жакшы баскетболчу же жакшы футболчу болсоң, сага контрактты бошотуп коет дейт да. Демек,
биз спортту коммерциялангандан же бизнес болгондон коркпошубуз керек, тескери ошого алып барышыбыз керек да. Ошондо көбүрөөк фитнес клубтар пайда боло баштайт. Ошондо атаандаштык пайда болот. Атаандаштын аркасынан жакшы, сиз айткандай, кызмат, жакшы сервис көргөзүлө баштайт. Анан баасы да ылдыйлай баштайт да. Азыр эмнеге жогору болуп жатат? Анткени азыр жеткиликтүү эмес, эмелер фитнес клубтар азыраак. Алар кардарлардын санын өтө көбөйтүп салбаш үчүн бааларын көтөртө баштайт да. Эгерде ушундай фитнес клуб ар бир районда, ар бир шаарда, үйдүн алдында ачылса, өлкө Дубайда карасаңыз, Дубайда мисалы ар бир үйдүн алдында бир этаж фитнес да. Ошондой болгон учурда анан тиги немеси пулу, акчасы төмөндөйт, кызматы жогорулайт да. Бул мындай ар бир үйдүн ошол өзүнүн кадыресе күнүмдүк мындай жашоо образы болуп калыш керек экен да. Сөзсүз биз эртең менен түшкү кечки тамакты ичкен сыяктуу эле бул сөзсүз биздин образга кириши керек экен да. Баалуулук демекчи, ушул жаратманды тартууда сиздин бир койгон баалуулугуңуз барбы дегеним, сиз тарткан ушул подкастка келген, буга чейин канчаны тарттыңыз, ошонун баардыгы жаратман адамдар болду деп мындай ишенимдүү айта аласызбы? Тандоо критерийлериңизде кээде жаңылып калган, өкүнүп калган учурлар болобу, жокпу? 50ден ашык мейман болду бизде. Ар кайсы тармактан, билим берүү тармагынан, ишкердиктен, маданияттан, спорттон, 2 жылдын ичинде жаңы технологиядан өтө кыйын инсандар болду. Менин оюмча ар бир инсан, келген инсан жаратман, бирок кээ бирде мындай мага туура келбеген көз карашта болуп калышы мүмкүн да. Бирок ал нормалдуу эле нерсе да. Анан журналист баары менен алат да интервью. Анан эң башкы баалуулук мен байкашымча эркиндик экен да. Эркин гана инсан жаратман боло алат. Кул мүнөз адам жаратман боло албайт да. Эркин адам бул көз карашы эркин адам деген ойдо айтасыз. Ооба, анткени изденет. Анткени ар кандай ой жүгүртөт. Анткени башкаларга мындай сын пикир менен, бирок ошол эле маалда өзүнө сынчы болушу мүмкүн. Демек, биз эркин коом, эркин өлкө, эркиндикти кура алсак, көптөгөн жаратмандар пайда болот да. Эмнеге сиз мисалы Түркменистандан кыйын жаратман чыкты деп укпайсыз? Же Түндүк Кореядан? Эмнеге жаратмандар Америкадан чыгышат? Эмнеге Батыш Европадан чыгышат? Эмнеге Япониядан чыгышат? Эмнеге Кореядан чыгышат? Эмнеге Сингапурдан чыгышат? Анткени эркиндик бар да. Эркиндик бул эме да, бул Кудайдан берген укугубуз да. Эң чоң беле. Ар бир инсан эркин болуп жаралат да. Ар бир инсан. Анан эркин гана коом, эркин гана инсан, эркин гана аң сезим жакшы нерселерди ойлоп табат да. Ошондуктан канчалык эркиндигибиз көп болсо, ошончолук жаратмандык энергия көбөйөт да. Бирок эркиндик дегенде мындай өз каалагандык эмес, менин эркиндигим башка бирөөнүн эркиндиги башталган жерден бүтөт да. Ошондуктан биз эркиндик менен жоопкерчиликти да үйрөнүшүбүз керек. Бул суроону бергендим дагы жөн жеринен эмес, жакында эле 1-2 күн болду окшойт, сиз өзүңүздүн социалдык баракчаңызга жазган экенсиз. Мына парламенттик шайлоонун алдында көп талапкерлер мага кайрылып, ушул сизге интервью берүүнү каалап жаткандыгын, анан сиз алардын баардыгы менен эле чыга албасыңызды, бул дагы сиздин ушул мындай өзүңүздүн стратегия, өзүңүздүн долбоордун негизги баалуулугу болуп атса керек да. Анан суроо жаралат анда. Сиз командаңызды эмненин негизинде каржылайсыз, каражатты кайдан аласыз? Ооба, азыр шайлоо мындай таймашы шайлоо өнөктүгү жүрүп баштады. Күн сайын кандидаттарды көрүп атабыз. Бул жакшы нерсе. Анан бирок ошо менен бирге күн сайын кандайдыр бир чалуулар, кайрылуулар болуп жатат. Бул бир четинен мындай кубандырчу нерсе да. Анткени биздин долбоордун мындай кызыктуу экенин билдирет. Бирок ошол эле учурда мындай сатып алгысы келет да. Эфирдичи, мисалы канча турат, анан
саламдашпай туруп эле кантип кирсек болот, баасы канча, прайсты жөнөтүп коелочу деп мындай товар сатып алгандай эметет да. Анан бирок мен ушул куттуу жерде туруп айтып коеюн, мына 50дөн ашык инсан келди, бир да инсандан 1 сом алган эмеспиз да. Бул биздин принципиалдык позиция. Жаратмандыкты сен сатып ала албайсың да. Сен жаратмандыкка жетишиң мүмкүн. Элге пайда алып келип, кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү жаратып, ушу өлкөгө, коомго салым аркылуу сен жаратман боло аласың да. Анан биз ушундай сунуштар түшүнөт, ишкерлерден деле, кандидаттардан деле ушунча төлөп катышпайлыкпы депчи. Бирок эгерде ал киши жаратман болсо, аны мындай эле чакырабыз бизчи. Анан жанагындай суроо жаралышы мүмкүн, анда кантип бул долбоор каржыланат депчи. Жаратман долбоору 23-жыл башталды. Бирок биздин позиция, биз бир дагы эл аралык донордон же башка өлкөлөрдөн каржылоо алган эмеспиз. Биздин модель мындай да. Эгерде кызыктуу жаратман, кызыктуу окуясын айтып берсе, анын аркасынан аудитория келет. Аудиториянын аркасынан жардама жүргүзсө болот. Анткени көптөгөн брендтерге аудиторияга өзүнүн жарнамасын жеткириш керек да. Биздин модель ошондой. Анан ал жарнама да эле, ачык эле, айкын эле. Мисалы, азыркы учурда бизде өнөктөштөр бар. Бирок ушул жарнаманы тандоодо деле өзүнчө критерийлер бар болсо керек. Анткени билесиз да, азыр бардык эле жарнамага ишенүү кыйын да. Анан аудиторияңыздын дагы мындай ишенимин жоготпош керек да. Бул маанилүү рычаг да. Биз жарнама берүүчүлөрдү тандайбыз. Эң башкы критерий бирөөгө зыян алып келбеш керек да. Мисалы, жанагындай кумар оюндарын рекламалагандар бар, Ал эми тыюу салынганда. Бирок ар кандай жолдор менен чыкканга аракет кылышат экен да. Жакшы тыюу салынган менен, мисалы, бир белгилүү каналда Көкбөрүнүн учурунда эле монтип эле чыгып атпайбы? Айтпай эле коеюн кайсы канал экенин, бирок чоң бюджеттерди төлөшөт экен да, акчалар көп экен. Алкоголдук ичимдер, тамеки, ушундай сыяктуу нерселерди биз эч качан жарнама кылбайбыз да. Анан жанагындай финансовый пирамидалар бар го. Мынча акча салсаң, анан да бирөөнү алып келсең, анан $100 салсаң, сеники $300 болот деген сыяктуучу. Ошолорду эч качан биз жарнама берем дегендерди өтө изилдейбиз да. Алардын аброю кандай, алардын продуктусу кандай, бирөөгө зыян алып келип калбайбы депчи. Анан ошону менен бирге мындай баалуулуктар бар, жакшы брендтерди, Шоро сыяктуу ушундай коммерциялык өнөктөштөр менен кызматташканга биз умтулабыз да. Командаңыз чоңбу? Чын айтканда, Изат Мухаммедалиев деген жигит экөөбүз эле баштаганбыз. Ал оператор да болду биринчи, монтажер да болуп, продюсер да болуп, дизайнер да болуп жүрдү. Анан бир маалда чоңое баштадык. Азыр болсо 10 чакты киши иштейт, бирок баардыгы мындай штатта эмес. Мындай кызмат көрсөтүп да, фрилансер катары кызмат көрсөтүшөт. Ошондой модель менен иштейбиз да. Негизи жаратманды дагы мындай кеңейтүү оюңузда барбы? Башка жаратманды, бул подкаст гана эмес, башка бутактарын өнүктүрсөм дегенчи? Жаратман бул компания же мындай ишкана болуп башталган эмес да. Бул жөн эле мындай биз өзүбүздүн чыгармачылык энергиябызды бир жака, бир нукка салалы деп социалдык долбоор катары башталган. Бирок эми туруктуу өнүгүш үчүн жанагындай өзүнүн экономикасы болуш керек экен да. Анан эми бир эле подкаст менен жүрө бермек белек, дагы башка иштерди. Кыла баштады да сизге. Батпай баштадык да. Анан кичине чоңоюлу, өнүгөлү деп туруп, анан клиптерди тарта баштадык, социалдык роликтерди тарта баштадык, коммерциялык роликтерди тарта баштадык. Анан кийин ушул сериал, киного да өтөйүн деген оюбуз бар. Анан бул азыр эметип коелу, жана келечектин мындай сүрөтү деп коет го, элеси. Ошол 10 жыл, 20 жылдын ичинде менин оюмча бул бир холдингке айланат, медиа холдинг. Визуализация жасап атасыз. Мен ал нерсеге өтө ишенем. Анткени бүгүнкү жашап аткан жашоом ошо 5-10 жыл мурун кандай элестетсем, ошондой жашайм да. Кийинки 10 жылда жаратман Кудай буйруса чоң медиа холдингке айланат. Анын ичинде
клиптер тартылат, жанагындай ютубка долбоорлор тартылат, сериал, кино тартылат, өзүбүздүн маркетинг жагындагы агентствобуз болот. Ушундай жана бизнесте зонтичное развитие бизнеса деп коет. Ортодо бир бренд бар, анан чекелеринде мындай суб бренд болуп чыгып кетет да. Ошондой сыяктуу кылып туруп өндүктүрөйүн деген оюбуз бар. 21 кылымда адамдын назары, адамдын фокусу, внимание бул өтө чоң товар да. Анан муну туура пайдаланганды билиш керек да. Анан мисалы Facebook сыяктуу же YouTube сыяктуу эмелер, сервистер эмнеге миллиарддык болуп кетип атат? Анткени алар адамдын назарын чогултушат да. Демек, ар бир медиа, ар бир эменин өзүнүн ушундай потенциалы бар да. Ошон үчүн биз ошол көздөй каратабыз. Сиз өзүңүздү жаратман адаммын деп эсептейсизби? Албетте эсептейм. Жаратман болгум келет. Могу жерде футболкада born to be жаратман деп турат да. Жаратман болуш үчүн жаралган депчи. Мен жана сөзүмдүн башында айтып кеткендей, ар бир адамда жаратмандык энергия бар да. Таптакыр жаман адам жок, таптакыр жакшы да адам жок да. Ар бир жакшы адамда терс сапаттары деле бар. Ар бир жаман адамда жакшы деле сапаттар болушу мүмкүн да. Бирок бул жашоонун маселеси, бул өмүрдүн маселеси эмне? Ошол сен жаман сапаттардан кантип жакшы сапаттарды көбөйтө аласың? Же жакшы адам болсоң, жаман адаттарыңды, жаман сапаттарыңды кантип азайта аласың? Жаратмандык энергияны козгоо, ошону өнүктүрүү, күн сайын өзүң менен өзүң күрөшүү, жана Залкар Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айткандай, күн сайын адам болуш кыйын деп айтпадыбы? Ошондуктан күн сайын жаратман болуш да кыйын. Бирок ошону козгошубуз керек да. Ошого барышыбыз керек биз. Ошого аракет ташташыбыз керек. Албетте, сиз ошол мындай жаратман адамдарды өзүңүздүн подкастка чакырып жатканыңызды айтып атасыз. Жаратман болуу аракети ар бир адамда болуш керек деп жатасыз. Бирок айрым учурда сиздин кесиптештер тарабынан жаратман эмес адамдар дагы подкастка чыгып калган учурлар кездешет деп сын пикир айтып калышат да. Сиз муну кабыл алат белеңиз? Кээде ошо мен жана жогоруда айттым эле, бирок сиз андан кыйгачып өттүңүз. Жаратман эмес адамдар дагы келип калган, жаңылып калган учурларыңыз болобу ошол мейманды чакыруудачы? Мисалы, биз маекке ар кандай көз караштагы жаратман эмес адамдарды дагы чакыра берсек болот. Бирок сиздин фокус бул жаратман адамдар болуп атпайбы? Болот андай учурлар. Бирок мындай экен да, биз ушу командабыз менен чогулуп сүйлөштүк да. Бизде командада мындай баалуулуктарыбыз, идеябыз, философиябыз мындай биргелешип калган да. Анан бири-бирибизди жакшы түшүнөбүз. Анан мондай сүйлөштүк да, жалаң бизге гана жаккан адамдарды чакырсак, мынча эле адам экен да. Саналуу эле адам болуп калат экен да. Анан бирок мисалы бир жаратман адам болушу мүмкүн, сонун ырларды жазат. Бирок анын көз караштары бизге толук туура келбейт да. Бирок ырларды жасап атса, миңдеген адамдар угуп атса, тиги ошол ырларга көптөгөн адамдар өсүп атса, менин оюмча анда деле жаратмандык бар да. Ошондуктан менин оюмча биз эме деген ак жана кара дегенден алыс болушубуз керек да. Бирок ошо жаратмандыкты издегенге аракет кылышыбыз керек. Ошондуктан жанагындай сын пикирлер болушу мүмкүн, ага деле ачыкпыз, балким бирөөгө жакпай калышы мүмкүн. Мага деле мисалы баардык меймандар баардыгын өтө жакшы көрөм, өтө сыйлайм деген ойдон алысмын. Бирок кандайдыр бир аудиторияга, кандайдыр бир бөлүккө, ушу коомубуздун бөлүгүнө ал киши жагымдуу да. Ал кишини сыйлашат, ал кишинин фанаттары. Ошондуктан мен ал эмени чечпейт экенмин да. Бул жаратман эмес депчи. Албетте, сиз коом таразалайт, сиз бейтарап болууга аракет кыласыз да, сөзсүз. Ушул жаратмандардын ичинен мындай кээде сиз толук ачып берген, бирок кээде оюңуздагыдай чыкпай калган учурлар болобу? Бир чыгарылыш болду ошондой. Өтө белгилүү инсан, атын атабай эле коеюн. Өзү эле мындай сунуш кылгансып үмүтүп калды.
жакында силерге барайын деп мындай инстаграмга сториске чыгарыпчы. Анан чакырганбыз. Жакшы маек болду деп ойлойм мен. Коом үчүн кызыктуу маек болду да. Курч болду өтө. Анан бирок чыгарбай калдык. Анткени ал киши ушундай шарт койду. Ушу чыгарылыштан кийин мага редактура кылганга мындай кескилегенге мүмкүнчүлүк бересиң депчи. Анан жакпай калган суроолоруңду кесип салам деген мындай ультиматум сыяктуу коюлду да. Анан бул биз үчүн туура келбейт. Мисалы канча деген инсандарды чыгардык, эч качан суроолорду жибербейбиз интервьюнун алдында. Анан эч качан алар редакцияга катышпайт да. Мисалы алар суранышы мүмкүн. Могу жерде мага зыян келип калышы мүмкүн, ушул жагын карап коесуңарбы депчи. Бирок эч качан мындай талап кое албайт да. Мону алып салгыла, мону калтыргыла депчи. Анткени подкастка келип аткандан кийин бул мындай жеке маек эмес да. Ортобузда мисалы чайканада отуруп чай үстүндө сүйлөшкөн маек эмес да. Бул деген публикага маек. Болгондой чыгарыш керек. Анан менин принципиалдуу позициям журналисттер ушул нерсени карманыш керек да. Анткени адам кандай экенин, анын көз караштары кандай экенин ушул нерсе аркылуу билсе болот да. Эгерде кескилеп, анан даярданып, анан аябай мындай сонун жакшынакай адам болуп калса, анын ичинде мындай трушность деп коет го, мындай чынчылдык жок да. Чынчыл болуш керек, ачык айкын болуш керек, болгондой айтыш керек. Сиз көп адамдарды подкастыңыз аркылуу ачып атасыз, бирок сизге мындай маектерди башка блогерлерге деле берип жүрөт болушуңуз керек. Сиз үчүн кайсы суроо өзгөчө мындай жооп бергиңиз келбеген суроо болуп эсептелет? Дайыма качасыз ал суроодон? Же сиз үчүн андай суроо, андай маселе жокпу? Мен бияка келатканда деле сизден суроолорду сураган жокмун да. Эже бүгүн эмне жөнүндө маектешебиз? Мен негизи ачык элем. Эгерде кандайдыр бир суроо жакпай калса, мен ага жооп бербегенге укуктумун да. Жөн эле комментарий жок деп коюш мүмкүн да. Бирок буга чейин андай болду элек да. Уулуңуз бар болуш керек, эгер кандай тарбия бересиз? Негизи өзүңүздө мындай тарбия берүүдөгү негизги рецепт барбы, атайын? Анткени азыркы жаштар кайсы бир китептин таасиринде тарбиялаганга аябай аракет кылышат да. Уулум бар, аты Аймен. 5-ке чыгып калды. Өтө сонун бала. Анан чын айтканда мен аны тарбиялайм десем, ал мага мугалим болуп жатат да. Эң сонун. Кандай, анткени мен байкап калдым бир жолу көчөдө кетип баратып, ал кезде ооруп жаткан болчумун, анан оозго толуп калган нерсени түкүрүп ийсем, ал болсо мен кайталап ийди да. Ошол эле заматчы. Анан мен үчүн бул тык деп мындай токтоп туруп ойлондум да. Бул мен кылган нерсенин баарын кайталайт турбай депчи. Алар мындай губка сыяктуу да. Анда мен аны тарбиялабай, мен өзүмдү тарбиялашым керек. Мен өзүмдү алып жүрүшүм керек экен деп ошондой ойго келдим да. Анан ошол ал мага мугалим болуп жатат. Кандай адам болуш керек экенин, сүйүү деген эмне экенин түшүндүрүп жатат. Мисалы, көптөгөн нерселерди үйрөтүп жатат да. Анан эң башкысы биз балдарды тарбиялабай, өзүбүздү тарбиялашыбыз керек экен. Анткени балдар бизден үйрөнөт экен да. Бизди карап, бизди тураганга аракет кылат экен. Сен мисалы диванда жатып алып, анан жанагындай алкоголь ичип алып туруп, баары спорт менен машыкпайсың десе, ал эч качан машыкпайт да. Бирок сен жүр балам, чогуу машыгалы, чогуу чуркайлы деп машыгууга алып барсаң, же балам жүр тоого басалы деп туруп өзүң менен жаныңа алып алсаң, ошону кайталайт да, жаныңда жүрүп эле көрөт да. Мисалы жана арстандар деле аңга чыкканда тиги жанына алып го, көрсөтүпчү. Ошондой сыяктуу да. Бул жашоодо ата эне биздин эң башкы модель экен да. Ата энебиз кандай болсо, биз ошого ушундай болуш керек турбайбы деген ойго келет экенбиз да. Ошон үчүн ар бир ата эне ошондой суроо коюш керек экен. Менин жүрүм турумум, менин аң сезимим, менин адаттарым ушул балага туурабы депчи. Ушуну туурашын каалаймынбы депчи. Ошон үчүн өзүбүздү түзөшүбүз керек экен.
Сизге даярдагандай кыска суроолорубуз бар да, аларга дагы жооп алсак. Качандыр бир учурда саясатка келесизби? Өзүңүздү парламенттен көргүңүз келеби? Кандайдыр бир привилегияга мындай бир нерселерди алыш үчүн жок. Бирок эгерде ушундай мүмкүнчүлүк болсо, кандайдыр бир кыймыл аракет аркылуу адамдардын жашоосун өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк пайда болсо, анда ал жоопкерчиликтен качпайм. Бүгүнкү кыргыз жаштарынын эң чоң коркунучу кайсы деп ойлойсуз? Жалкоолукпу же мотивациянын жоктугубу? Менин оюмча, кыргыз жаштарынын эң чоң көйгөйү оңой жашоонун оңой жолду издөө да. Жеңил акчаны. Кыргыз коомун өзгөртүү үчүн 3 кайсы нерсени мисалы дароо жок кылыш керек, кесип салыш керек деп ойлойсуз? Туура эмес, пайдасыз жанагындай салттын ичиндеги мисалы эми мурунку эски нерселер бар да, кереги жок нерселер бар да. Эми мисалы жана өлгөн кеткенде жанагындай чүпүрөк чапырак берип, анан кредитке той топурду өткөзүп, ошондой нерселерден арылышыбыз керек. Экинчиси, эл эмне дейт дегенден арылышыбыз керек. Анан үчүнчүсү жалкоолуктан да. Анткени чын айтканда биз өтө деле иштарман боло элекпиз да азырынчачы. Биз көп иштешибиз керек. Биз жакшы иштешибиз керек. Биз жалкоолонбой өз жумушубузду жакшы кылганга аракет кылышыбыз керек. Ишкер депутат болгондо чындап бир нерсе өзгөртө алат деп ойлойсузбу? Эми ал өзүнүн жашоосун өзгөртсө, жакшы шарттарды түзсө, ал жакка барып деле жакшы нерселерди кыла алат деп ойлойм. Бирок баардык ишкерлер жакшы депутат боло бербейт да. Арасында өз кызыкчылыктарын да мындай алдыга койгондор көп да. Өзүңүздү бай ишкер катары эсептейсизби, жокпу? Жок. Сизди спорттон тышкары эмне азгырат? Тырмакчанын ичинде сурап атам, азгырат деген нерсени. Жана буга чейинки суроо жөнүндө айтып кетейин. Бай ишкер, менин кредиттерим бар. Ошо кредиттерди өнүгүү үчүн алынган кредитпи? Бизнести өнүктүрүү үчүн алынган кредиттерибиз бар. Карыздарыбыз дагы бар. Ал нерсени айтып кетиш керек. Анан жана мен айтпадымбы, өтө жөнөкөй үй бүлөдөн төрөлгөм да. Мен чоң деле мындай активдерим, анан чоң ушундай имараттар же кымбат баалуу нерселер деле жок да. Мунун баарын өнүгүүгө салып атабыз да. Азгырык боюнча эми азыр социалдык тармактар азгырык эң чоң. Убактыбызды ошол жеп жатат. Болбойн десең деле көңүл бурасың. Анан биздин тармак ушул эмеде да, медиада кирип көрөсүң, ким эмне кылып атат, кандай нерселер кызыктуу болуп атат, элге эмне азыр кайсы жерде кызыгуусу бар деген суроолор пайда болот да. Ошондуктан азыр соц тармактар, анын ичинде YouTube'да көп убакыт кетип атат. YouTube'да кимдин подкастын көбүрөөк көрөсүз? Кыргызстанда же болбосо чет өлкөдө? Акыркылар болсо кимдер болду акыркылар? Мага Лекс Фридман деген подкаст алып баруучу жагат. Америкадагы кыйын ишкерлер менен, философтор менен, илимпоздор менен жаздырат. Сиздикин көргөнмүн. Азыр Эрнис Кыязов чыгып атат, саясатчылар менен. Көптөгөн жакшы долбоорлор чыгып атат, менин оюмча. Бирок бул башталышы гана да. Эгер президент менен бетме-бет жолуксаңыз, спорт жана жаштар боюнча биринчи сурооңуз эмне болмок? Же башка темадабы? Жакшы суроо экен. Менин оюмча ушул адамдык потенциалды кантип өнүктүрөбүз? Теги терең реформаларды кантип жасайбыз деген суроо болмок да. Анткени бүгүн жакшы нерселер кылынып жатат, бирок инфраструктуралык нерселер болуп атат да. Анан менин оюмча, мисалы, миграцияны кантип азайтабыз? Билим берүү системасын кантип өнүктүрөбүз?
мисалы адилеттүүлүк системасын кантип жакшыртабыз деген суроолор да болуш керек да. Анткени терең реформалар ошол жакта жатат да. Системалуу реформа деп ойлойсуздар? Системалуу реформалар да. Адилеттүү система болсо, жанагындай мисалы өлүм жазасы сыяктуу көйгөйлөр козголбойт да. Анткени система иштегенде, система жакшы иштегенде, бийликтегилер мен муну өзүм контролума алам дебейт да. Система иштейт анткени. Система жакшы иштебей жаткан учурда анда кандайдыр бир адамдын контролу убактысы көбүрөөк кете баштайт да. Ошондуктан менин оюмча мындай системдүү реформаларды көбөйтүш керек да. Кыргыз коомун өзгөртүү үчүн дароо эмнени жок кылыш керек мисалы? Биз өзүбүздүн үстүбүздө көп иштешибиз керек. Биз мынтип айтабыз го, мына Манастын урпактарыбызбыз депчи. Анан ата бабабыз анан ушундай кылымдарды карыткан, анан ушундай жерде жашайбыз сонун депчи. Жерибиз сонун, маданиятыбыз мыкты, тарыхыбыз бай. Ата бабабыз өтө кыйын инсандар болгондо, бирок биз ошолорго татыктуубузбу? Биз мисалы ошол ата бабаларыбыз кылган нерсени кылып атабызбы? Ошол суроо да. Анан мисалы материалдык эле нерсеге кызыгуу көп болуп кетти да. Биздин рухубуз, духубуз, жан дүйнөбүз кандай улут болобуз, 50 жылдан кийин, 100 жылдан кийин, балдарыбыз кандай өлкөдө жашайт деген суроолорду көбүрөөк беришибиз керек да. Анткени көп учурда фокусту эмени назарыбызды тиги биздин тарыхыбызга буруп атабыз, бирок келечек жөнүндө ойлор аз болуп атат да. Ар бир адам жашоосунда жаратман болууга мүмкүнчүлүгү барбы? Эмне кылыш керек ал үчүн? Кандай кеңеш бересиз да? Өзгөчө сизди мисалы кумир кылган жаштар бар да. Эми баарыбызды Кудай жараткандан кийин, менин оюмча ар бир инсан жаратман боло алат. Ал энергия бар. Ички өзөгүндө да. Бирок аны кандайдыр бир нерсе менен биз мындай жана төшөк сыяктуу болуп үйүп мындай жаап салганбыз да. Ошону ачыш керек. Ошону козгош керек. Эң башкы бул козголуу эмне дегенден башталат? Мен киммин? Мен бул жашоого эмнеге келдим? Жөн эле тамак ичип, жеп, уктап, даратканага барып, ушундай эле биологиялык функцияларды аткарганга келдимби? Же андан башка бир чоң вазипа, миссия, мындай максаттар барбы? Ошондой мындай издениш керек да. Ушул суроолорду жооп деле болбошу мүмкүн ошол моменттечи. Бирок туура суроо бул жарым ийгилик дейт да. Ошон үчүн жакшы туура суроолорду койгонду билишибиз керек. Ар бир мен бүгүнкү жашоом өзүмө жагып атабы? Жакпаса мен кандай жашоону кургум келет? Кандай келечекте жашагым келет? Кандай инсан болушум керек? Ошондой инсан болуш үчүн кандай аракеттерди жумшашыш керек? Деген ошондой нерселерди көп күн сайын беришибиз керек да. Жаштар менен көбүрөөк жолугушууга барасызбы? Чакырыктардын баардыгын кабыл алганга убакыт таба аласызбы? Мени жаштар көп чакырышат, студенттер, мектептерге, анан аймактарга чакырышат. Ар дайым барганга аракет кылам, мүмкүнчүлүк болсо, убактым болсо. Анткени тиги улуу адамдарды өзгөртүш кыйын да. Алар калыптанып калган, алардын өзүнүн ишенген нерсеси бар. Көз карашы мындай турукташып калган да. Бирок жаш балдар, өспүрүмдөр, мисалы студенттер, алар изденип жатышат да. Алардын көз карашы калыптана элек. Алар бияктан издешет, бул адам менен жолугат, мындан угушат, анан ошентип келип туруп өзүнүн инсандыгы, өзүнүн көз карашы калыптанат да. Ошондуктан алар менен көбүрөөк убакыт өткөрүп, алар менен өзүмдүн тажрыйбамды бөлүшүп, алар менен кандай кеңеш керек болсо бергенге аракет кылам. Анткени канчалык жакшы адам, жакшы инсан көбөйгөн сайын, ошончолук биздин мамлекет, биздин өлкө, биздин коом жакшыра баштайт да. Мисалы сизге суроо. 2 үй турат. Бир үйгө барсаңыз, ызы чуу көрүгү, айнек терезелери талкаланган, бирөө болсо бирөөнүн аркасынан кубалап чыгып атат, мушташ иши кылса ушундай да. Экинчи үйгө барсаңыз, сиз батир тандап жүрөсүз да.
экинчи үйгө барсаңыз алдында жадырап жайнаган гүл, эшикте бала чака ойноп жатат, кошуналар бири бири менен шаң шөкөт күлүп сүйлөшүп жатат да. Анан сиз кайсы үйдөн батир тандайсыз? Албетте Экинчисинен, туурабы? Мен деле максатым ошондо да, сурашат да, эмне кыласың өзүң убактыңды коротуп депчи. Эгерде өз жашоосун жакшыртып, коомго жакшы пайда алып келейин, мен дагы жаратман болоюн деген инсандар көбөйсө, жанагындай экинчи үйдө жашай баштайбыз да. Ошондуктан максатыбыз бир, жакшы, бакубат жашоо куруу да. Аны мен бир дагы мисалы инсанды көрө элекмин, бирөөгө зыян кеч болуп туруп, бактылуу болгон адамды көрө элекмин да. Бирок көптөгөн адамдарга жакшылык тартуулап, пайда алып келип, ошо менен бактылуу болгон адамдарды көрдүм да. Эң сонун бул. Демек, ар бир инсандын, ар бир адамдын максаты бактылуу болуу. Кантип бактылуу болобуз? Эгерде эркин болсок, анан ошол эле учурда эркиндик бизге жоопкерчиликти берип туруп, ошо жоопкерчилик аркылуу башкаларга пайда алып келсек, ошондо жакшы бакубат коом болот да. Туура. Өзүң гана бактылуу болбой, ошол бакытты башкаларга дагы тартуулай билүү эң сонун. Эгерде сизди жаңы медианы түптөөгө же жетектөөгө чакырык түшсө, кабыл алат белеңиз? Эми мен мындай челлендж деп коет го, чакырыктарды жакшы көрөм. Анткени өзүмдү мындай дайыма сынаганга кызыктармын. Эң сонун. Сунуштарга ачыкмын. Бирок азыркы жасап аткан жумушум мага мындай баардык менин суроо талаптарыма жооп берет да. Мен бул жакта өтө чоң күркүрөгөн акча таппасам деле ушунчалык өзүмдү бактылуу сезем. Анткени ушунчалык сонун адамдар менен жолугам, сонун мүмкүнчүлүктөр, бирөөнү жамандабайм, бирөөнү ушактабайм, бирөөнүн тескерисинче жакшы жагын көрүп, ошонун даражасын көтөргөнгө аракет кылам да. Мындан артык эмне бар? Бирок эми жашоо ушунусу менен кызык да, эртеңки күнү эмне болот экенин билбейсиң да. Ошондуктан мен мындай эме да, бул аалам, бул жашоо сен менен эч качан эметпейт дейт да, кайым ачпайт дейт да. Сен кандай көз карашты болсоң, сенин үчүн бул жашоо ушунчалык бир жомок, ушунчалык бир сыйкыр, сонун нерсе болсо, жашоо макул дейт да. Эгерде сага бул жашоо начар көрүнүп, ушул эмне үчүн жаралдым, эмне ушундай кыйналып деген ой менен жүрсөң, жашоо макул дейт. Эч качан сен менен кайым ачпайт. Жигитке, эр жигитке эмне көрүп бериши мүмкүн? Байлыкпы, бийликпи же билимби? Жигиткеби же ар бир адамгабы? Жигитке. Жана мен бул маселе боюнча көп ойлоном да. Анан тилекке каршы кыргыз коомубузда жигитчилик азайып кетти да. Жигитчилик, эркектик кризис бар да. Бул бардык муунда элеби же жаштарда? Эркектер алсыз болуп аткан үчүн аялдар кыйын болгонго аргасыз болуп атат да. Аялдар эркектик функцияларды алганга аргасыз болуп жатат. Анан ар бирөө өзүнүн эмесин, табиятын билиш керек экен да, табиятын түшүнүш керек экен. Эркектик сонун сапаттар бар да. Мисалы, күч дегенде биз физикалык эле күчтү айтпайбыз да. Руханий мындай жан дүйнөнүн күчү, жанагындай сыноолорду, чоң проблемаларды көтөрө билүү, жоопкерчиликти ала билүү, өзүңө, өзүңдүн үй бүлөңө, өзүңдүн сөзүңө жооп берүү. Ар бир берилген сөзгө жооп берүү. Анан ошол нерселер азайып кетти да. Анан биз муну көбөйтүшүбүз керек, биз муну козгошубуз керек, биз муну жоготуп албашыбыз керек. Эгерде бул нерсени жоготуп алсак, бул деген генофондко дагы биздин келечегибизге да чоң таасир этет да. Улут катары жоколуп кетишибиз мүмкүн. Биз аялдар мындай, аялдар тигиндей деп эле монтип эле эметебиз да. Бирок эркектер кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө. Эркектер татыктуу болдубу? Мисалы, мен мындай чөйрөмдө ушу байкелердин арасында кимге окшошкум келет деген суроо бердим да жакындачы. Аз экен да. Саналуу эле инсан бар экен. Ошо жаратмандардын арасында да жок бекен андай адамдар? Сиз окшошкусуз? Бар, бирок мындай
мисалы бирөөнүн бизнеси жакшы болсо бул нерсеси кичине аксап калгандай, бирөөнүн жан дүйнөсү эме болсо эмеси экономикалык жагы кичине алсызыраак да, ушундай сыяктуу да. А бирок топ келиш керек болот да. Топпу же төп деп коет. Төп келиш керек да. Баардык жагынан келишкен деп коет го. Ошондой сыяктуу болуш керек болот да. Бизнести да жакшы жүргүзгөн, үй бүлөдө да жакшы күйөө, жакшы ата болуш керек. Коом арасында дагы өзүңдүн ордуң болуш керек, мындай салмактуу болушуң керек, аброюң болуш керек. Ошол нерсеге аракет кылыш керек да, баардык жерге жетиш керек да. Анан биз эркектер бүгүн аялдар тигинде, анан кыздар мындай деп тийишпей, өзүбүзгө суроо болушубуз керек. Өзүбүз кандай болуп калдык? Өзүбүзгө бүгүн татыктуубузбу? Жакшы эркек, жакшы ата, жакшы күйөө, жакшы өнөктөш болдукпу? Ошондо да маселе. Ошону козгошубуз керек, ошону ойлонушубуз керек, анан жанагындай кризистен чыгышыбыз керек да. Бул кризис бардык муунга тиешелүү болуп калат экен да, анда. Бардык эле муунга, орто жашка, бардык эле муунга. Мисалы эми мурун мисалы аксакал дегендечи. Мындай кандай бир жакшы элес келчү да. Аксакал ушундай сакалы чоң, анан өзү мындай Бакай атабыз сыяктуу мындай кеп кеңешин берген, даанышман кишилер, ушундай кишилер өзүн татыктуу алып жүргөн депчи. Азыр андай аксакалдар деле мындай ата кеңешиңизди айтып койчу деп мындай бара турган аксакалдар эле аз эсе да. Жок деп айтпайм, аз да. Аз кездешет. Майдаланып кеттик да. Майдаланып, анан бирөөгө мындай жагалданып, анан кошоматтанып, анан ушу кичинекей нерселерге мындай өзүбүздү сатып ийип, мындай шайлоодо деле көрүп атпайлыкпы? Туурабы? Калыс сөзүн айтыш керек да аксакалдар. Аксакалдар жаштарга кеңешин берип, жаштар моундай болгула, туура жүргүлө, добушуңарды сатпагыла, изилдегиле, мындай акыл калчап иш кылгыла деп мындай ошондой кеңештерди бере турчу аксакалдар калдыбы деген сөз да. Айылдарда, шаарда мындай дегеле жок сыяктуу да. Бирок айылдарга барсаң деле мындай кес-кесте өзүн жоготуп алган, өзүнүн жашоосун жакшырта албаган, анан мындай дагы эле таба албай жүргөн адамдар көп да. Мен сизди, урмат мырза, жанадан бери угуп отуруп, чындыгында мындай сиздин жан дүйнөңүздө жаратмандык мүнөз бар экендигин байкадым да. Сиз жөнүндө буга чейин көп айтышчу эле, урматта текеберлик бар мүнөзүндө деп көп укчу элем. Бирок мен сиздин бүгүн мүнөздөн ал текеберликти байкаганым жок. Же мүмкүн сиз башка жүзүңүздү көрсөткөнгө аракет кылдыңызбы айта албайм, бирок ошол сиздеги мен байкаган нерсе, жагдай бул сиздеги мындай коомдун өзгөрүшүнө, коомдогу бир мыкты баалуулуктар сакталып калышына мындай чын жүрөгүңүз менен күйүп жасаган мындай аракетиңиз бар экенин байкадым да. Демек жаратман жөн жеринен пайда болгон эмес экен деген ой жаралды. Мындан кийинки ишиңизге абдан чоң ийгиликтерди каалайм. Алдыда көп максаттарыңыз бар экен. Ошонун баардыгы ийгиликтүү ишке ашсын. Бизде ушундай жаратман, чындыгында жаратман медиалар өнүгүп өссүн. Мен ага чын жүрөгүм менен тилектешмин сизге. Анан бул бизден сизге кичинекей белек. Рахмат. Мен да сиздин катталуучуңузмун. Долбооруңуз өнүгүп өсө берсин, көрүүчүлөр көбөйө берсин, жаратмандык энергия сизде эч качан өчпөсүн.